Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Сөзімді шексіз мейірімді жана ченемсіз ырайымды болған Аллах Тааланын ысымынан баштагандан кейін, аламдардын ээси болгон Аллах Таалага мактууларды айтып, андан кейін биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз, пайгамбарлардын эң акыркысы, бирок Аллахтын алдында эң кадыр бактуу, улуу, сыйлуу биздин сүйүктүү пайгамбарыбызга жана анын үй бүлөсүнө жана анын сахабаларына Аллахтын салам жана салаваттарын жолдогондон кейін, сиздер менен бүгүн бир аз болсо бири-бирибиз менен диндеги эң негизги бир ибадаттардын бири болгон шүкүр жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Шүкүр кылуу бул ибадаттагы ичинде Аллах Таалага эң бир сүйүктүү амалдардын бири. Мына ошондуктан дагы Аллах Таала сиз менен биз ар бир намазыбыздын ар бир рекетинде Аллах Таалага ант берип, Ияка набуду ва ияка настаин, Аллахым, сага гана ибадат кылам, сенден гана жардам сурайм деп Аллахка ант берип сөз бергенибизден кейін, демек Аллах Таалага жалгыз, жападан жалгыз Аллах өзүңө гана ибадат кылам деп айтканыбыздан кейін эле Аллах Таала башка бир аятта ушундай деп айтат: Я юхаллазина аману кулу мин таййибати ма разакнакум. Эй Аллага иман келтирген заттар, Аллах Таала силерге рызык кылып берген нерселерден жакшы нерселерин, адал нерселерди, пешенетер менен тапкан рызкыңарды жегиле дейт. Вашкуру лиллахи, Аллахка шүкүр кылгыла. Ин кунтум ияху та'будун, эгерде силер чындап эле жалгыз Аллахка гана ибадат кылам десеңер деди. Эгер жалгыз Аллахка гана ибадат кылып аткан болсоңор, анда Аллахка эмне дейт? Шүкүр кылгыла дейт. Мына ошондуктан дагы шүкүр кылуу Аллах Таала сиз менен биздин шариятыбыздагы эң улуу ибадаттардын бири. Аллах Таала өзү дагы бир башка аятта, Бакара сүрөсүндө фазкуруни азкурукум вашкурули ва ла такфурун деген. Аллах Таала эмне дейт? Силер мени эстегиле, мен ошондо силерди эстеймин. Вашкурули, мага шүкүр кылгыла. Вала такфурун, эч качан Аллах Таалага күфүрлүк кылып, Аллах Тааланын берген нематтарын эч качан четке какпагыла деген. Бул аяттан дагы Аллах Таала сиз менен бизди Аллах Таала эскертүүнүн аркасында, демек Аллахты эстегенде, Аллахтын эстин артуусу аркасында Аллах сиз менен бизге берген нематтарга шүкүр кылуу деген нерсе турат. Мына ошондуктан Аллах Таала Куранда дагы وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ إِن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا деген. Аллах Таала ар бир жандын эгер ажалы келген болсо, ага чектелген өзүнүн ажалы бар. Андан кийин Аллах Таала وَمَا يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا. Аллах Таала эгерде кимде ким бул дүйнөнүн гана соогун, бул дүйнөнүн гана бир жакшы нерселерин каалай турган болсо, биз ага андан беребиз дейт. Эми وَمَا يُرِيدُ ثَوَابَ الْآخِرَةِ. Кимде ким акыреттин түбөлүктүү жашоонун жыргалчылыгын, ажыр соогун үмүт кыла турган болсо, ну'тихи минха, анда биз ага анда беребиз. Ва санаджи шакирин, Аллах Таалага шүкүр кылуучулардын биз өзү Аллах Таала тарабынан даярдалган сыйлыктарды беребиз деп вада кылган. Аллах Таала Куранда карап көрө турган болсок, Ибрахим пайгамбардан баштап биздин пайгамбарга чейинки бардык пайгамбарларга да шүкүр кылуу жөнүндө көптөгөн аяттар түшүрүлгөн. Мунун Аллах Таала дагы бир аятта Ибрахим пайгамбарыбыздын окуясын Аллах Таала баяндап: Раббана инни асканту мин зуррияти бивади гайри зи зар'ин инда бейтикал мухаррам. Аллах Таала эмне дейт? Аллахым, мен өзүмдүн үй бүлөмдү, Аллах Таала тагыраак айтканда Ажар энебиз менен Исмаил болочок бала, пайгамбар баласы, жаңы төрөлгөн наристе абалында Исмаил пайгамбарды Аллах Тааланын жер бетиндеги эң ыйык болгон Байтуллахтын алдына таштап, Аллахым, мен өзүң зурриятыңды эч бир эгин зары жок жерге таштадым. Эмне үчүн? Лиюкимус-сала, Аллах Таала өзүңө жалгыздан намазды тургузуу үчүн деди. Ал жака эмне кылды? Фажал афидатам минан наси таху илей. Жана Аллахым, ал жака адамдардын жүрөгүн байлап койгон. Варзук ахлаху минас-самарат. Аллах Таала эмне дейт? Жана аларды өзүң рызык ар кандай мөмө жемиш менен рызыкландырган. Лааллахум яшкурун, балким алар шүкүр кылар деди. Демек, пайгамбарларга берилген. Андан кийин эле ошол эле Сулайман алейхиссаламга берилген нематтарды айтып отуруп, Аллах Таала ошол аягында вa'lamu ala Dawuda shukra wa qalilun min ibadiyash shakur dedi.
Аллах Таала Сулайман алейхисаламдын баласы Дауд алейхисаламдын дагы. Дауд алейхисалам Аллах Таала эмне деди? Дауд алейхисаламга дагы Аллах Таала Дауд алейхисаламдын үй бүлөсүн билгиле, бирок менин бенделерим ичинде аз гана бенделер шүгүр кылуучу деди. Биз көпчүлүк учурда Аллах Таала менен бизге берген нематтарды унутуп калабыз, нематтардан алыс болуп калабыз. Ал эми Аллах Таала менен биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз болгон биздин Мухаммед пайгамбарыбызга дагы Аллах Таала баяндап Куранда ушундай деп айтат. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ деген. Аллах Таала бул аятта эмне деди? Аллах Таала пайгамбарыбызга айтат, сага да жана сенден алдыңкы бүт бардык пайгамбарларга Аллах Таала тарабынан вахий кылынган, кабар берилген дейт. Лаин ашракта ла яхбатанна амалук. Эгер Аллахка ширк кылсаң, ширк келтирсең, анда сенин кылган амалдарың бардыгы жокко чыгат. Вала такунанна минал хасирин, сен анда албетте кыямат күнү, бул дүйнөдө да акыретте дагы түбөлүк зыян чегүүчүлөрдөн болуп каласың. Балиллаха фа'буд, балким жападан жалгыз Аллахтын өзүнө гана ибадат кылгын, ва кун минаш шакирин, жана Аллахка шүгүр кылуучулардан кылгын деди. Демек, Аллах Таалага өзүнө ибадат кылуудан кийинки эле Аллах Таала улам жогоруда айтылган аяттарда байындагандай эле шүгүр кылуу сиз менен биздин шариятыбыздагы эң зарыл болгон ибадаттардын бири. Мына ошондуктан дагы Аллах Таала сиз менен біз азыркы учурдагы аякта сиз менен бизге берип аткан бул дүйнөдөгү нематтар ушунчалык көп. Аллах Таала Куранда ошон үчүн ла ин таудду ни'маталлах ва ла ин таудду ни'маталлахи ла тухсуха деди. Аллах Таала сиз менен бизге берип аткан нематтарды эсептесеңер, эч качан аны эсептеп бүтө албайсыңар деди. Аллах Таала сиз менен биздин азыркы бул дүйнөдө жашап аткан элибиздин, жерибиздин, мекенибиздин дагы Аллах Таала жер бетиндеги бейиштин төрүндө болгон кооз жерлерибиз дагы бул Аллах Таала тарабынан берилип аткан немат үчүн Аллахка шүгүр кылуубуз керек. Мына ошондуктан дагы Аллах Таала сиз менен бизди бул жашоодогу бардык сиз менен бизди курчап турган жаратылыш, жараткан тарабынан берилген белек экендигин дагы эскертебиз. Аллах Таала Куранда бир канча аяттарда, бул жаратылыш жөнүндө баяндаган аяттарда сиз менен бизди ушундай деп айтат. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منها لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك. Эми Аллах Таала бул аятта мындай деп айтат. Аллах Таала чындыгында деңиздерди Аллах Таала баш ийдирип койду деди. Деңиздерди, Аллах Таала океандарды, көлдөрдү адам баласына баш ийдирип койгондугун. Анын ичинде эмне баш ийди десе, Аллах Таала силер ал жерден каалагандай жаңы кармап туткан балыктарды жөө менен жана анын ичинде ар кандай жасалган берметтер менен кооздонуп зыйнаттала турган нерселерди жаратып койду. Жана Аллахтын керемети менен суу үстүндө кеменин сүзүп баратканы Аллах Таала тарабынан берилген ачык айкын белет дейт. Мына ошондой эле Аллах Таала дагы бир башка аятта болсо ва хуаллази жа'алал-лейла ван-нахара хилфатан лиман арада ан yazzakkara ау арада шукура дейт. Аллах Таала ошондой эле күн менен түндүн алмашуусун Аллах Таала ушундай кылып койду. Эми бул нерсе Аллах Тааланын ачык айкын белгиси болгондуктан бул нерсенин артында Аллахты жакындан эстөөнү каалаган адамдар үчүн, ау арада шукура, Аллахка шүгүр кылууну каалаган адамдар үчүн ачык айкын Аллахтын белгилери бар деди. Демек сиз менен бизди элибиздин, жерибиздеги мекенибиздин жаратылыштын дагы аманат экендигин Аллах Таала баяндап, "Ва мин рахматихи жа'ала лакумул-лейла ван-нахара литаскуну фи ва литабтагу мин фадлихи ва ла'аллакум ташкурун" деди. Аллах Таала бул аятта болсо, дейт күн менен түндүн алмашып аткандыгы, табияттын өз ордунда болуп аткандыгы, жайдын жайдай болуп, кыштын кыштай, жаз менен күз өз ордунда бардыгы мезгили менен так болуп аткандыгы демек Аллахтын рахматы. Күн менен түндүн алмашуусу Аллахтын рахматы дейт. Ал кандай адамдар үчүн десе, Аллах Тааланын рызкысын терип жеген калган адамдар эмне ла'аллакум ташкурун, шүгүр кылууңар үчүн деди. Демек сиз менен биздин эгип аткан эгин тегинибиздин дагы Кудай Тааладан үмүт кылып берекесин сурап Аллахка шүгүр кылсак, Аллах Таала анда бул Аллахтын рахматы экендигин эскертип атат. Аллах Таала дагы бир аятта баса белгилеп, "Ва мин аятихи", Аллахтын ачык айкын аят белгилеринен болуп эсептелет. "Ан юрсилар рияха мубашширатин ва лiyuziqa min rahmatihi ва литажриya al-fulka bi amrihi ва литабтагу min fadlihi ва la'allakum tashkurun" дейт. Аллах Тааланын азыркы учурда сиз менен бизге ар кандай жел менен, жел тартында Аллах Тааланын жаап аткан жаандары Аллах Таала тарабынан берилген бир сүйүнчү куш кабар дейт. Анда Аллах Тааланын эмне үчүн ушул нерсени бир десе, "Лiyuziqakum min rahmatihi",
Аллах Таала өзүнүн рахматынан силер ошол нерседен даамын татыштыгыңар үчүн дейт. Ошондой эле Аллах Таала деңиздеги жүргөн кеме кайыктардын бардыгы Аллахтын фазилети, Аллахтын ачык айкын белек экендиги. Эмне үчүн десе, валааллакум ташкурун дейт. Бул аятта дагы Аллах Таалага шүгүр кылуу үчүн деп айткан. Демек, бул аяттардын бардыгын окуп көрө турган болсок, Аллах Таала ушундай деп аятта кээ бир деңиздердин суу болуп, кээ бир деңиздерди ичкенге жарамдуулук кылгандыгы дагы Аллах Таала тарабынан берилген чоң бир неемат экендигин Аллах Таала эстетип, وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ عُجَاجٌ dedi. Аллах Таала бир деңизди карады, эки деңиз эки башка деңиз. Бирөө кара ал dedi. Ичкенге Аллах Таала тарабынан тазаланган, лайыкталган, ичкенге ыңгайлуу таза суу кылып койду дейт. Ал эми экинчиси болсо Аллах Таала ушунчалык туздуу кылып койгон деп айтат. Демек, Аллах Таала тарабынан сиз менен бизге берилип аткан белек ошол эле деңизден канчалык туздуу болгон деңизден көтөрүлүп чыкса дагы суусу булут аркылуу. Бирок Аллах Таала аны жамгыр кылып жүргөндө сиз менен бизге таза тузу жок кылып, ичкенге, аны колдонгонго, пайдаланганга ыңгайлуу кылып берип аткандыгы Аллахтын ачык айкын дагы бир аят белгиси. Мына ошондуктан дагы Аллах Таала Куранда Вакия сүрөсүндө да ушундай деп: "Афараайтумул ма'аллази ташрабун", силер өзүңөр күн сайын ичип аткан, колдонуп аткан сууну карабайсыңарбы деди. "Антум анзалтумуху минал музни ам нахнул мунзилун", силер аны булуттан өзүңөр иче турган таза суу кылып түшүрүп койдуңарбы, же биз түшүрдүкпү дейт. "Лау нашау лажаалнаху уджажан фалаула ташкурун" дейт. Эгерде силер шүгүр кылбасаңар, анда биз ал ошол булуттан түшкөн учурда дагы аны ошол деңиздеги көтөрүлгөндөгү туз бойдон туздуу кылып коймокпуз деп айтат да. Демек, Аллах Тааланын сиз менен бизге берип аткан ар бир неематы, сиз менен бизди курчап турган табиятыбыздын бардыгы дагы бул Кудай Таала тарабынан берилген белек. Мына ошон үчүн табиятыбызга дагы аяр мамиле менен, ар бир эгип аткан эгин талаадагы дыйкандар дагы Кудайдан үмүт кылып, Аллах Таала сиз менен бизге берип аткан неематка шүгүр кылуу керек. Эгер Аллах Таалага шүгүр кылбасак, анда Аллах Тааланын азыркы күндө кайра көп кайталанып аткан, балким ааламдын бар жогунда ар кандай апаттардын болуп аткандыгы, Аллах Таала сиз менен бизге берип аткан неематтарга шүгүр кылбагандыктан Аллахтын сиз менен бизге берген эскертүүсү. Мына ошондуктан дагы Аллах Таала дагы бир аятта ушундай деп баяндап: "Ал-балдатун таййибун яхруджу набатуху биизни раббихи" dedi. Аллах Таала ушунчалык кооз бир татынакай бир шаарларды Аллах Таала юхриджу набатуху биизни раббих, алардын ар бир өсүп чыккан өсүмдүктөрү, ар бир өсүп чыккан бак дарактары, гүлдөрү Аллахтын буйругу менен гана болот дейт. "Валладина al-khabuthu la yakhruj illa nakata wa kadhalika nusrifu al-ayati liqawmin yashkurun" дейт. Аллах Таала биз каалаган болсок, Аллах Таала ал жерден эч нерсе чыкпай турган кылып койгонго Аллах Тааланын кудурети жетет дейт. Чындыгында бул нерселерде ар бир Аллахка шүгүр кылуучу коомдор үчүн Аллах Тааланын берилип аткан аят белгилери бар деди. Эми Аллах Таала сиз менен бизди, демек, бул жер бетиндеги бейиштин төрүндө болгон ушундай Аллах Таала тарабынан ата-бабаларыбыздан аманат калган элибиздин, жерибиздин, мекенибиздин, балким асказоолордогу мөңгүлөрүбүздүн, агып аткан дарыялардын бардыгы Аллах Таала тарабынан берилген эң чоң бир неемат экендигин шүгүр кылуу менен мындан да артырып, мындан да көбөйтүп арттырганга Аллах Таала вада кылат. Мына ошондуктан да Аллах Таала өзүнүн сөзү болгон Кур'ан-ы Каримде: "Ла ин шакартум ла азиданнакум", эгер шүгүр кылсаңар, анда мен албетте мындан да арттырып берем деп Аллах Таала ант ичет. Аллахтын вадасы хак. Демек, сиз менен биздин табиятыбызга, жаратылышыбызга аяр мамиле кылуу Аллах Таала тарабынан берилип аткан белектин мындан арадагы улануусуна сиз менен биздин кошкон салымыбыз. Аллах Таала дагы мына ошондуктан аяттын уландысында: "Ла ин кафартум ла инна азаби лашадид", эгер бирок ушун берип аткан Аллахтын неематтарын эгер четке каксаңар, ал ушундай Аллах Тааланын неемат жакшылык эшиктерин анда жалганга чыгарып жокко чыгарсаңар, анда менин азабым каттуу деп айткан. Демек, сиз менен биздин мекенибиздин, жерибиздин түбөлүктүүлүгүн, элибиздин эгемендүүлүгүн, азыркы күндө өлкөбүздүн өнүгүп өскөнүнө кошо турган салымыбыз жок дегенде, азыркы учурдагы ар бир күнүбүзгө Аллахка шүгүр кылып, Аллах Тааланы сиз менен биздин азыркы күндөгү өлкөбүздө болуп аткан ар бир өнүгүүгө болгон кадамга кошо турган салымыбыз деп эсептешүү керек. Аллах Таала Курандын дагы бир аятында
инсан, сиз менен биз жөнүндө дагы бир баса белгиленген аят бар. Бул аятка токтолгум келет. Аллах Таала Лукман сүрөсүндө ушундай деп айтат. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ деген. Аллах Таала чындыгында инсанга осуят кылат деди. Дагы бир аятта болсо وَقَضَى رَبُّكَ деген. Аллах Таала өкүм кылат, буйрук кылат деп айтат. Эмне десе, себеби дегенде Аллах Таала осуят кылат, аны кыйынчылык менен көтөргөн энесине жана кыйынчылык менен аны төрөгөн энесине, Аллах Таала 2 жыл бою эмизген энесине жана ушунун баардыгы Аллах Таала тарабынан берилген немат экендигин Аллах Таала эскертип, анишкурли валивалидейк деди. Мага жана сени ошондой керезеге жеткизген, сен ымыркай кезиңен Аллах буйругу менен ак сүтүн эмизген ата-энеңе, сени пешене тер менен баккан атаңа, энеңе сен шүгүр кылгын дейт. Аллах Таала дагы бир башка бир аятта болсо, "Вассайнал инсана бивалидейхи ихсана" деди. Аллах Таала өкүм кылат, буйрук кылат, осуят кылат. Эмне десе, бивалидейхи ихсан. Сен өз ата-энеңе ихсан кылгын деди. Эмне үчүн десе, "Хамалату уммуху курха ва вадa'атху курха ва хамлуху ва фисалуху 30 шахра". Чындыгында ал энеге көбүрөөк басым жасап, Аллах Таала энеге жөнүндө басым жасап осуят кылды ихсан кылууга. Эмне үчүн десе, эне кыйынчылык менен көтөрөт деди. Кыйынчылык менен бул жарык дүйнөгө төрөгөндө, жарык дүйнөгө алып келет деди. Жана аны 30 ай бою боюна көтөргөн, эмизген убактысы бардыгы жалпы 30 ай деп айткан. Мына ошол аятка токтоло турган болсок, Аллах Таала эмне үчүн энеге бир аз басым көбүрөөк басым жасады десек, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн берекелүү хадисинде баяндап, бир сахаба келип пайгамбарыбыздан сурайт. Пайгамбарыбызга келип, "Я Расулаллах, менин эң жакын сухбат кыла турган, сырдаша турган, маек кура турган адамым ким?" десе, "Анда энең" деп жооп берет. Андан кийинчи десе, андан да кийин энең деп айтат. Андан кийинчи десе, андан кийин дагы энең деп айтат. Андан кийин төртүнчүсүндө, андан кийин ким десе, андан кийин атаң деп айтат. Демек бул хадисте пайгамбарыбыздын энени басым жасап 3 жолу кайра кайталагандыгынын дагы бир сыры, хикматы, Аллах Таала бул аятта баяндап, эненин биринчи кыйынчылык менен аны боюна көтөргөндүгү. Андан кийин экинчиси болсо кыйынчылык менен, ажал менен алышып адам баласын бул дүйнөгө, жарык дүйнөгө алып келгендигинде, андан кийин ак сүтүн берип, түн уйку күн түн карабастан ак сүтүн берип эмизген эненин кылган эмгек мээнети адамдын үстүндө жогору экендигин баалап, Аллах Таала ушул нерсеге басым жасап, Аллах Таала кабарын берди. Андан кийин атаң деди. Мына ошондуктан дагы бул аяттан, бул пайгамбардын айткан сөзүнөн балким энеге басым жасап, балким атага болгон мамиле сустап калбаш керек. Ошон үчүн Аллах Таала "Ва бил валидейни ихсана", ата-энесине ихсан кылуу деди. Атанын ортодогу бийик экендигин басым жасады. Андан кийин караңыз, Аллах Таала аятта "Хатта иза балага шуддаху ва балага 40 сана" деди. Аллах Таала ар бир адамдын 40 жашы жеткенде, адам акыретке бет алган учурдун, бул жалган дүйнөдө, балким бул сыноо дүйнөдөгү жашоонун жарымынан ашкандыгын Аллах Таала эскертет. Неге? Себеби дегенде сүйүктүү пайгамбарыбыз айтат, бул үммөттүн өмүрү 60 жаш менен 70 жаштын аралыгында деп айтты. Демек сиз менен биз бул жашоодо 30 жыл жашаган адам, 60-тын жарымын жашаган адам, ал эми 40 жашка чыккан адам бул жашоодогу 70-тин жарымынан ашкан адам болуп эсептелет. Ошондуктан да Аллах Таала эмне үчүн 40 басым жасады дейт. Аллах Таала 40 басым жасаган кезде "Хатта иза балага шуддаху ва балага" дейт. Ашуддаху дегенде бул жерде аят алымдарыбыз аяттын тафсиринде акыл эси толуп, дене мүчөсү бардыгы толукталган кездин, инсандын адамдык бир толукталган учур мезгил экендигин басым жасаган. Тагыраак айтканда 40ка чейин оюн, күлкү, бардык жашоодогу бардык жашоонун баскычын көрүп, бирок 40ка жашкан адам жашоонун акыйкатын, чындыкты, жалган менен акыйкат, чындыктын үстүндө ак менен караны ажыраткан адамдын акыл эси толгон учур болгондуктан дагы азыр ушул нерсени баса белгилеп айттыбыз. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде ушундай деп айтат: "Эгерде адамдар силер Аллах Таала көп дуа кылганда аракет кылсаңар, анда ушул дуа менен өзүңөргө көп дуа кылгыла" деди. "Аллахумма а'инна аля зикрика ва шукрика ва хуснал ибадатик". Аллахым, мага өзүңө жакшы зикир кылууда жана шүгүр кылууда жана жараткан өзүңө ылайыктуу, үзгүлтүксүз ибадат кылууга жараткан өзүң мага жардам бергин деген дуаны үйрөткөн. Аллах Таалам сиз менен биздин бул жашоодо убактылуу өмүрдөгү берилген ар бир нематты баалап, барктап, Аллахтын берген нематтарына шүгүр кылып,
Шүгүр кылуучулар менен бирге Аллах Таала кыямат күнү пайгамбарлардын катарында, шүгүр кылган салих бенделердин катарында тирилтип, Аллах Таала шүгүр кылуу аркылуу жараткандын ыраазылыгына жеткенди жараткан баарыбызга насип кылган болсун.